Ауzu биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Аллах Таала бүгүнкү күнүбүздү куттуу берекелүү кылган болсун. Адаттагыдай биз шам намазынан кийин окуу борборубузда болуп жаткан имам Мухиддин ан-Навави рахматуллахи алейхиге таандык Ал-Арбаун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын 40 хадиси тууралуу китепти окуп атканбыз. Бул биздин 4-нчү сабагыбыз. Буга чейин 2 сабак киришүү болду. Андан кийин 1-нчи сабактын баштапкысын айтып койдук. Ал сабакта биз эмне кылдык? 1-нчи хадистин баштапкысында Умар радияллаху анху хадисти риваят кылган сахаба тууралуу бир аз кыска сөз кыла кеткенбиз. Бүгүн Кудайым буйрса хадистин өзүнө киребиз иншалла. Анда эмесе 1-нчи хадисти бир сыйра окуп койсок, عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Birinci hadiste İmam Navavi amallar niyetlerge жараша болот деген хадисти алып келди. Бул хадис буга чейин которуп айтып бергенбиз, мейли кайра кайта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир кылынган иш-аракеттер ниеттерге жараша болот деп айтып атат. Кимдин хижрат көчүүсү Аллахтын жана Аллахтын элчиси үчүн болгон болсо, анын көчүүсү Аллахтын жана Аллах үчүн жана Аллахтын элчиси үчүн болгон болот дейт. Ал эми кимдин көчүүсү бир дүйнөгө жетиш үчүн же үйлөнүш үчүн болгон болсо, анда ал ошол нерсе үчүн хижрат кылган болот деген хадис келди. Бул хадис Бухариде, Сахих Бухариде жана Сахих Муслимде келет. Сахих Бухари менен Сахих Муслимде келет дегенде уже бул жакта бир ишара бар. Кандай ишара бар? Имам Навави киришүүсүндө эмне деп айтты эле? Мен ушундай 40 хадисти чогултууну туура көрдүм, жана ага мен ушундай шарт койдум деген. Кандай шарт деген? Көпчүлүк хадистер Бухари менен Муслимде келгендей болсун деген да. Ишенимдүү дегендей. Анткени Курандан кийинки эле ишенимдүү китептер Сахих Бухари жана Муслим болуп кете берет. Эми бул хадис ниет тууралуу хадис да. Амалдар Алла үчүн болуш үчүн ниет түз болуш керек деген хадис. Бул хадисти алымдардын баардыгы жакшы көрүшкөн да. Жакшы көрүшкөн дегенде кандай? Китептеринде эң биринчи ушул хадисти жазышкан. Имам Бухари азыркы Сахих Бухари дегенде биринчи хадиси ушул китебинде. Имам Навави бул китептин автору. Өзүнүн 3 китебин ушул хадис менен баштаган. Биринчиси азыр биз окуп аткан 40 хадиси, экинчиси Ал-Азкар деген китеби бар. Жалаң пайгамбарыбыздан келген хадистер менен текшерилген сүннөттө келген хадис зикир дуаларды чогулткан да. Эртең мененки, кечки, тахажжуттагы намаздан кийин бардык ушу пайгамбарыбыз кандай зикирлерди, дуаларды кылган, ошонун бардыгын ошол Азкар деген китебинде чогултуп берген да. Ошол китептин башында дагы ушул хадисти алып келген. Жана үчүнчүсү Рияду Салихин. Кыргызча которулуп турат, момундардын бакчасы деп. Ошол хадис, ошол жакта да хадистер бар. Ошонун алгачкы киришинде ушул хадисти жазган. Ушинтип болду, Демек 3 китебинде тең ушул хадисти келтиргендиги Имам Навави бул хадиске өтө чоң маани берген. Эң көңүл бура турган жери пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү хутбагыларда, баянгыларда ушул хадис менен баштаган дейт. Болду? Анткени Имам Шафи, үчүнчү мазхабтын, Ханафи, Малики, Шафи, үчүнчү мазхабтын негиздөөчүсү Имам Шафинин айткан сөзү бар. Бул хадис дейт, бул хадис исламдын 3/1 бөлүгү дейт да. Исламдын канча? 3/1 бөлүгү дейт. Анткени ислам тил менен кылына турган амалдар бар дейт. Исламда кыймыл аракет менен кыла турган амалдар бар дейт. Исламда жүрөк менен кыла турган амалдар бар дейт да. Жүрөк менен кыла турган амалдарга бардыгы ушу ниет дейт да. Демек 3/1 бөлүгү дейт да. Башка бир жерде мен ушул хадистен, ушу бир эле хадистен 70 фыкка тиешелүү бөлүк негиздедим дейт да.
мындайча айтканда фыкка тиешелүү 70 тема бар. Ошол 70 тема ушул хадистерден алынат дейт да. Болдубу? Кандай? Зекеттен ниет керек. Намаздан ниет керек. Орозодон ниет керек. Ажылыктан ниет керек деп кете берет да, мисалы үчүнчү. Ошонун баардыгы ошол фыкка дагы тиешелүү деп имам Шафии эмне деп атат? Айтып жатат. Эми бисмилла, хадиске келели. Бир сыйра кыргызчасын түшүнүп алдык. Ниет деген эмне ниет? Ниет деген бул араб тилинен оодоноганда ал-косту же ал-косту ал-муктарину бил-фи'л дейт. Адамдын кыймыл аракет менен байланышкан максаты дейт да. Адам бир нерсени максат кылат көкүрөгүндө. Ошол кыймыл аракет менен байланыш болуш керек дейт да. Ошол нерсени кылаарда же кылып жатканда ошол нерсеси чогуу болуш керек дейт да. Түшүнүктүү болдубу? Кээ бир алымдар ирадатул калби амалан тaqarruban ila деген. Пенде баласы бир ишти кылаарда жүрөгү менен Аллага жакындашуу үчүн кылган болсо ошону ниет деп коет дейт да. Андан дагы тагыраак кете турган болсок, адам баласынын Кудай Таала эмне берген? Тандоо берген. Тандоонун ичине кире турган болсок, бир нерсени кылам дейт, же кылбайм дейт. Ушундайбы? Кылам же кылбайм. Кылбайм дегени күнөө кылбайм, мисалы үчүн. Же жакшы ишти кылам дейт. Ушундайбы? Эми жакшы ишти кылам дегенге анализ жасап туруп ниетти чыгаралы да. Турат дагы ортодо сен турасың, бул жакта жакшы иш, бул жакта жаман иш турат. Жаман иш жака сен эмне тандоо жүргүздүң. Алла сага тандоо берди. Жакшы иш жака кечиресиздер. Жакшы ишти тандадымбы? Тандадым. Алла мага берди беле тандоо? Тандадым. Эми жакшы ишти тандагандан кийин мен ошол ишти кылганга чейин ошол жакшы ишке көкүрөгүмөн, жүрөгүмөн басымдуулук кылам да. Кылам 10%, кылам 20%, кылам 30%, кылам 40%, кылам 50%, 60%, 70, 80, 90, 100 болуп мына эме кылайын дегенде ниет пайда болот дейт да. Анан дароо жакшы ишке өтүп кетесиң да. Намазга мисал келтирели. Намаз окусамбы же уктасамбы деп атасың. Намаз окуйм деп тандадың да. Эми ошол тандагандан кийин ошого басымдуулук кылышың керек көкүрөгүң менен. 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 болуп бышкандан кийин сен ошол нерсеге чыгын деген, барып дарат алдың, Аллах ыраазылык үчүн деп намаз окудуң. Ошол барып дарат алып, Алла үчүн намаз окуунун алдындагы болгон 100% сенин максат кылган чечимиң эмне деп коет экен? Ниет деп коет экен. Ошон үчүн ниет үчүн сооп берилет, ошон үчүн ниет үчүн күнөө берилет деген сөз. Ага чейинки сенин жанагы пайыздарың үчүн, же ага чейинки сенин жөнүнө тандап койгонуң үчүн күнөө же сооп жок деп айтылат. Бул боюнча да кийинчерээк хадис келет, анда тагыраак дагы баяндап беребиз. Демек, ошол ниетиң кыймыл аракет менен байланышкан болуш керек болот экен. Ушундайбы? Болду. Эми ниетке келип кала турган болсок, Ханафи мазхабка биздин фыкка түшө турган болсок, ниет экиге бөлүнөт. Канчага бөлүнөт экен? Экиге. Эгер ибадатка сала турган болсок, сыйынууга маселесине. Аллах Таала бир максат кылып койгон, бир формасын чийип берип койгон, ушундай гана этибар менен, ушундай гана сөлөкөт менен, ушундай гана сүрөт менен силер мага сыйынып ибадат кылып, мага жалынасыңар деген Алланын ибадаты бар. Экинчиси андай шарт кылбаган ибадат бар да. Эркин таштап койгон. Жеңил сөз менен айтканда. Мына ушундай гана этибар менен ибадат кыласыңар деген ибада максуда деп коет, бул намаз. Намаздын өзүнүн түрү бар. Ошундай учурда гана намаз окуйбуз. Багымдатта гана. Шамда гана. 2 рекет гана, 4 рекет гана. Орозо Рамазанда гана. Күн баткандан чыкканга зекет бир жылда бир гана. 40 койдон баланча, мындан түкүнчө, көрдүңөрбү? Ажылык учурунда гана, мынча күн гана деген. Ушул Алла белгилеп койгон, максат кылып койгон, образ бир өзүнчө сөлөкөткө таштап бекитип койгон ибадатка ниет парыз дейт да.
ниет эмне экен? Парыз, милдет. Ниет кылмасаң, ал ибадатың кабыл болбойт да. Экинчиси, андай кылып Аллах Таала белгилеген эмес. Мисал үчүн, намаз окуш үчүн денең таза болуш керек. Намаз окуш үчүн намаз окуп турган жериң таза болуш керек. Даарат алышың керек, гусул алышың керек деген бар да, мисал үчүн. Туурабы? Ошондой. Бул нерсеге ниет кылыш парыз, милдеттүү эмес дейт. Кийим тазалап атып Алла үчүн деп ниет кылып, даарат алып атасың Алла үчүн деп ниет кылып, милдеттүү эмес дейт. Бирок кылып койсоң жакшыраак болот дейт, соо күчтүү болот дейт. Түшүнүктүү болдубу? Имам Шафи экөөндө тең милдет дейт да. Дааратта дагы ниет, милдет парыз, кандай эле намазда парыз болгондой дейт. Мен муну эмнеге айтып берип атам? Анткени Имам Шафи ушул хадисти алып келет экен да. Иннамал а'малу бинният деп айтпады дейт да. Бардык иш-аракеттер ниеттерге гана жараша болот дебедиби дейт. Демек ниет сөзсүз болуш керек дааратта дейт да. Ханафи мазхабы кандай түшүнөт? Айтат, бул хадисте бардыгы ниетке жараша гана болот дегени бул ибадатка тиешелүү милдет. Ал эми дааратка шарт, намаздын шарттарына тиешелүү келген ибадаттарда анын толук болуп сооп жазылыш үчүн гана милдет кылынат дейт. Акыретте соо алгың келсе дейт. Сенин ошол даараттың толук болуп сулуу болуш үчүн акыреттиге барганда сооп табыш үчүн ниет шарт кылынат дейт. Бирок бул жашоодо аны айткан жери жок бул хадис дейт. Анткени биз Курандан алабыз, Алла Таала Куранда даараттын аяттарын айтканда аяка ниетти милдет кылган эмес деп. Демек ушинтип айтып кетсек туурараак болот. Анан ниеттин орду каякта болот? Жүрөктө болот. Жүрөк менен эмне кылыш керек болот? Ниет кылыш керек болуп калат бизде. Ошон үчүн алымдар айтат, салахил калби би салахил амал дейт. Сенин жүрөгүңдү таза кылгың келеби? Анда сен кылып аткан иш-аракетиңди, амалдарың таза кыл дейт да. Ва салахил амали би салахил ния дейт. Ал эми сенин амал кылып аткан ишиң таза болот дейт. Качан сенин ниетиң таза болсо дейт да. Түшүнүктүү болдубу? Ниетиң таза болсо дейт. Ниет таза болуш үчүн Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн болуш керек дейт. Кээ бир алымдар ниеттин орду аяк дедик, жүрөк дебедикпи? Ошол жүрөктүн ичинде карап көргөндө ниетке байланыштуу 3 шарт бар дейт да. Канча шарт бар экен? 3 шарт бар. Биринчиси ыйман дейт. Сенин ниетиң пайда бербейт качан сенде ыйман болбосо. Бир капыр келди, бардык байлыгын таратып садака кылып атат, мечит салып атат, кедейлерге жардам берип атат, Алла үчүн деп. Бирок капыр, ыйманы жок. Анын ниети пайда берет бекен? Бербейт. Демек жүрөктөгү ниет пайда бериш үчүн 3 шарттын бирөөсү эмне экен? Ыйман дейт. Түшүндү болдубу? Экинчиси ихлас дейт. Ошол сенин ниетиң пайда бериш үчүн мусулман болдуңбу? Экинчи ихлас керек дейт. Ихлас деген чын жүрөктөн көкүрөктөгү бардык жаман нерселердин баарын таштап, сапырып алып салып, бир гана Алла үчүн деген нерсе калыш керек дейт да. Ал ихластын ичинде сага мындайча айтканда жолдоо болуп аткан эки нерсе бар дейт. Биринчиси рия, экинчиси ширк дейт. Рия деген кандай? Эл көрсүн, кожо көрсүн да. Эгерде сен, мисал үчүн бирөө атасы баласына айтты, намаз окуп алам деди. Баласы намаз окуду. Бирок ким үчүн окуп алат? Атам ушпасын деп. Бул эмне болду? Рия, атам көрсүн болду. Кожо көрсүн болду. Биз сыртынан карап намазы жарады деп айтабыз. Бирок сообу жок болуп калат дейт. Эмнеси жок болуп калат экен? Сооп жок болуп калат дейт. Ал эми экинчиси ширк кандай? Аллага жана башка Алла менен тең болгон Алла сактасын бир затка дагы ибадат кылып атам деген нерсе болсо, анда мунуку соо эмес, түпкү тамырдан кылган иши өзү жокко чыгат да. Демек ушулардын баарын алып салыш үчүн ихлас керек дейт экинчи шарт. Бул боюнча өткөндө айтып бербедим беле?
шейх Муаз хафизахуллахтын ат-тазкия аля минхажин нубува деген китеби бар. Ошонун 4-чү экен томунда рия жөнүндө айтып келет да. Анан айтат, сен ушу сага ушундай ой келе берет депчи, башка үчүн кылып атасың го деп. Ошол нерсени кантип жоюп кетсе болот деген нерсеге жооп берет да. Мисалы үчүн биринчи сүрөтү сен намаз окуп атасың дейт. Намаз окуп атканда сага ой келет дейт да. Сен башында намазды эмне деп баштайсың? Аллах расул үчүн деп баштайсың да ниет. Дароо сага келет дейт намаз окуп атканда. Эмне деп келет? Сенин намазың башка ниетте болуп калды. Сен башында ниет кылып атканда базарды ойлоп койдуң. Башында ниет кылып атканда унаны же бир ишти ойлоп койдуң деп келе берет дейт да. Ошол учурда намазыңды таштаба дейт, намазыңды бузба дейт. Тескерисинче баштапкы алгачкы сенин ниетиң ким үчүн эле? Ошого кайтып бар, бүттү, жеңил эле жол дейт да. Дароо кетет дейт. Түшүндү болдубу? Мына амалдар ниеттерге жараша болот. Ошо сенин амалың, амал деген эмне? Ибадатың Алла үчүн башталды беле? Болду, ошо менен кайтып кет дейт да. Ошон үчүн биз жана амал дегенде ибадат бар, таза, намаз, орозо, зекет деген. Анан шарттары бар, дарат, гусул деген нерселерчи. Кийим таза болуу, дарат, кыбланы табуу, буларга ниет кылып койсоң сообу бар, ниет кылбасаң сообу жок, күнөө эмес деген нерсе бар. Бирок кандай гана болбосун, бугабы же буга сен ниет кылып калган учурда сага жанагындай шайтандын васвасасы келсе, азыркы жол менен кетирип сал дейт. Анан экинчиси болуп калат дейт. Кандай? Сен намаз окуп бүттүң дейт. Алла үчүн жакшы ихлас кылып. Анан адамдар сени мактап баштайт дейт да. Мейли намаз болбосун, башка деле айталычы. Зекетти айталы, жакшы иштериңди айталы да. О, сен кыйынсың, сенин намазың күчтүү, сенин кылып аткан ишиң жакшы, кылып аткан ибадаттарың жакшы, садакаларың, зекеттериң жакшы деп баштайт дейт да. Ошондо сен кадимкидей таасирленип баштайсың дейт. Ниетиң өзгөрүлө баштайт дейт. Ушундайбы? Ошондой дейт. Мунун айыгы жолу кандай дейт? Мунун айыгы жолу биринчиге айтып кетпедикпи айыгы жолун? Ал эми мунун айыгы жолу кандай десе, сен ошол адамдарды кара дейт. Сени ким макталат? Ошону кара дейт. Ушул адамдын колунда бейиш барбы? Жок. Тозок барбы? Жок. Сооп бере алабы? Жок. Күнөө бере алабы? Жок. Акыретте жардам бере алабы? Демек бул эч нерсе кыла албайт турбайбы деп өзүң айт дейт да. Бул адамдар мен акыретиме пайда дагы, зыян дагы жок турбайбы? Де дагы дейт, пайдасы бар, Алла Таалага кайтып кет дейт да бүт. Демек Алла үчүн эле экен деп дароо ошону кетирип сал дейт. Анан акыркы үчүнчүсү болот дейт. Ал кандай? Сен намаз окуп, же жакшы ибадаттарды кылып, жакшы амалдарды кылгандан кийин сага эч ким айтпаса деле, эч ким көрбөсө деле сен өзүңө эле өзүңө таасирленип, өзүңдү кадимкидей кадырлап, барктап, өзүңдүн намазыңа, ибадатыңа, амалдарыңа таянып баштайсың дейт да. Ушу мен болбогондо, карачы мен ушундай иштерди кылып атам депчи. Бул дагы шайтандан дейт. Анткени бул үчүнчү тарабынан келип атат шайтан. Ал учурда эмне кыласың? Ал учурда бул нерсенин бардыгы, Кудай берген мага жакшылыктардын бардыгы, намаз болсун, азан болсун, дарат болсун, орозо болсун, зекет болсун, кандай иш гана болбосун, Алланын гана жардамы менен болду деп айт дейт. Мен болгону бул жакта Аллага шүгүр гана келтиришим керек. Анткени Куранда аят бар: "Кул би фадлиллахи ва би рахматихи". Айткының мусулман дейт. Айткының бул нерсе Алланын гана мага берешендүүлүгү менен, мээримдүүлүгү менен гана болду деп айт дейт. Болбосо мен кыла албайт элем деп. Ошол нерсе менен дагы чыгарып сал дейт да. Демек, адам баласы ар дайым ниетин аркасында күрөш жүргүзүш керек экен да. Түшүнүктүү болдубу? Демек, көкүрөктөгү ниеттин шарты 3 дедик. Биринчиси ыйман, экинчиси ихлас, үчүнчүсү максат дейт. Үчүнчүсү эмне экен? Максат. Максат деген эмне? Максат деген бекем, сен тандаган нерсе да. Ал максат деген кайсыл десе, бекем ниет экен да. Ал кайсыга керек этет десе, сен ушул үчүн жакшы билип ал дейт. Сен ибадат кылып атасыңбы? Намаз окуп атасыңбы? Кайсы намаз окуп атасың, ошону максат кыл дейт. Эгер сен бешимди асырдап койсоң, намазың кабыл болбой калат дейт. Эгер сен нафил орозо кармайм деп казадап койсоң, ал да башка болуп калат дейт. Түшүндү болдубу? Демек сен ибадат кылып атсаң, кайсыл ибадатты кылып атасың,
ошону башка ибадаттардан айырмалап максат кылып ошону бекемде дейт. Куфтанды окуп атам, Шамды окуп атам деп. Түшүнүп болдубу? Эми ушуларды айтыш керекпи же көкүрөктөн эле гана максат кылып айырмалап койсо болобу десе, көкүрөк менен эле айырмалап койсо болот. Мисалы үчүн мен намаздын алдына чыктым дагы, ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн куфтан намазынын 4 рекет фарзын окумакка Аллах ыраазычылыгы үчүн деп көкүрөгүм менен эле ошону максат кылып айырмалап койсом, болду, мен ниетим ишке ашты экен да. Болду, анткени ниеттин негизги жайгашкан жери кайсыл дедик? Жүрөк. Ал эми тилчи десе, тил менен айтыш жакшыраак дейт. Болду? Анткени биздин көкүрөк бейгапар болуп калгандыктан тил бизге ошол көкүрөккө эскертип турат экен да. Ниет кыл. Бул тил менен айтуу бул Аллага эмес, өзүбүзгө экен да. 4 рекет окуп атасың депчи, мисалы үчүн. Демек ошондой нерсе бар экен. Эми биз айтып атабыз, мына ошол ихлас, ниет ар дайым түздөп жүрүш, сахабалар айтмакчы, ниетти түздөп атып чарчадык деп атпайбы? Кыйын экен. Ошон үчүн таква олия алымдардын айтканы бар. Адамдардын бардыгы кыйроодо дейт да, жок дейт да. Бардыгы тең кыйраган абалда дейт. Бир гана ошолордун арасында амал кылгандар гана сакталып калды дейт да. Бирок амал кылгандардын бардыгы тең кыйроодо дейт. Бир гана ошолордун арасынан илимдүүлөр гана аман калды дейт да. Бирок илимдүүлөр дагы кыйрап калды дейт. Бир гана ихластуулар гана амал калды дейт. Бирок ошол ихластуулар эң чоң кыйынчылыкта дейт да. Кандай кыйынчылыкта десе, ихласын дайыма тазалап, тактап, Алла үчүн кылып жүрүш бул чоң иш экен да. Түшүнүп болдубу? Ошон үчүн биз нафсини тарбиялоо деген бар да, өзүңдү тарбиялоо. Биз кыскартып келгенде нафсини 3кө бөлүп коебуз го, Нафс аммара бису, күнөөгө түрткөн нафси бар. Дайыма күнөө кыл деп. Нафс лаввама, күнөөдөн өзүңдү айыптап, өзүңдү жемелеген нафс бар да. Жакшы ишке өзүңдү түртөсүң. Анан нафс мутмаинна 3-чүсү. Соопту жакшы иштерден рахат алган нафс бар да. Алла Таала сени ошол эң ылдыйкы нафсиден өйдөнкү нафсиге көтөрүл деп атат да. Нафсиңди тазала деп атат да. Анын үчүн эмне керек экен? Ар дайым ниетиңди түздөп жүрүш керек да. Ошон үчүн бизде мужахид деп коет, билесиңерби? Мужахид. Алла жолунда согушкан адамды мужахид деп коет. Ошо маджахид деп коечу орустар. Пайгамбар хадисте айтат: "Аль-мужахиду ман жахада нафсаху" дейт. Чыныгы мужахид дейт. Өзүнүн нафсисине каршы согушкан адам дейт да. Кыйын болсоң өзүңдүн нафсиңе дейт да. Түшүнүп болдубу? Ошол нерсе экен. Эми карап тургула. Бир нерсени кылууда ниет керек дедикпи? Таштаганга да ниет керек дейт алымдар. Түшүнүп болдубу? Таштаганга дагы. Мисалы үчүн, ниет кылбай койсоң сооп жок дейт. Ибадат маселесинде келгенде ибадатың жок болот дейт. А ибадат эмес нерсеге келгенде сооп болбой калат дейт. Ушунун эле тескериси. Кандай? Орозодо эмнени ташташ керек? Тамак ашты, шахватты жана башка нерселерди. Ташташ керекпи? Эми сен ушуларды орозодо ниет кылып таштабасаң, же орозону ушул максатта ниет кылбасаң, орозоң ибадат болбой калат экен да. Көрдүңөрбү? Эми ибадаттан чыгалы жөнөкөй эле мындай. Мен бир күнөө иш кылганды таштадым да. Жөн эле таштап койдум, сооп болбойт экен да. Алла үчүн таштасамчы? Же болбосо мен эртең менен күнүгө эртең менен тамак ичпейм. Түштө да тамак ичпейм, кечинде эле тамак ичем да. Тамак таштап койгом да. Сооп жок. Бирок ушуну Алла үчүн кылып таштап койсомчу? Орозо деп. Нафил орозо деп. Сооп болот экен, көрдүңөрбү? Мына ошондой экен. Ошон үчүн имам Ахмад Зарук айтат. Кавайды тасаввуф, тасаввуфтун эрежелеринен китепте, кайсыл бир адам күнөө ишин таштай албай атса дейт. Күнөө иш кылып жүрөт постоянно. Ар дайым. Ошол күнөөсүн Аллах ыраазычылыгы үчүн дейт. 7 жолу таштап көрсүн дейт да. 7 жолу таштап аракет кылган болсо шахватын дейт. Аллах Таала Кудайым буйрса, ошол күнөөсүнөн арылтат дейт да. Таштайт ал болду дейт. Эмнеге десе, анткени Аллах Таала ал адамды сынап аткан болот дейт. Алла үчүн ошону таштаган жүрөктү Аллага сынагандан көрөк дейт. Икром кылып ага жакшылык берген Аллага жакшыраак дейт да. Алла сыйлаганды жакшы көрөт дейт да. Түшүнүп болдубу? Ошондой экен да.
Анан эмеде Хикамул Атаияда келет: "Ал-а'малу суwarun qaima" дейт. "Ва арвахуха вujudul ихласи фиха" дейт. Амалдар, сен кылып аткан амалдар, биз хадиске айтып келели. Кылып аткан кандай гана амалдарың болбосун, ибадат амалдары болсун, же ибадаттан тышкаркы жөнөкөй нафил жакшы иштериң болгон болсун. Бирөөгө жардам берип койдуң, бирөөнүн урсагын тойгузуп койдуң, бирөөнүн ишин бүтүрүп берип койдуң, же намаз окудуң, кандай иштерди кылдың. Мунун баары амалбы? Амал. Ушулардын бардыгы жөн эле сүрөт дейт да. Жөн эле сүрөт дейт. Жаны жок дейт да. Бирок анын жаны, анын руху ичиндеги катылып турган ихласы дейт да. Түшүнүп болдубу? Демек, мына биз ушул нерсеге, урматтуу бир туугандар, өтө көңүл бурушубуз зарыл экен. Анан хижратка кайтып келели, акыркы ушу менен сабакты жыйынтыктайбыз. Хижрат деген бул көчүү болот. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амалдар дегенде бардык амалдарды айтып кетти. Ибадат маселеси болсун, анда милдет, анан кошумча жакшы амалдар болсун, анда кылып койсоң сооп. Таштасаң дагы Алла үчүн сооп, кылсаң дагы Алла үчүн сооп деп. Түшүнүп болдубу? Эми көчүү деп айтты. Көчүү бул хижрат. Көчүү шарият тарабынан хижрат бар, анан чындап, хакыйкатан ойго көз менен карасаң, көчө турган нерселер бар да. Шарият тарабынан көчүү бул мусулман мамлекет болбой, капыр мамлекет болуп, адамдардын баары намаз окугандан тыйып мусулмандар кырылып баштап, диниңе зыян келсе, шарият сени Аллах ыраазычылыгы үчүн башка мусулман мамлекетке көч дейт да. Шарият тарабынан. Түшүнүп болдубу? Ал эми чындап ойго көз менен караганда көчө турган маселелер булар капырлыктан ыймандуулукка көчүү да. Билимсиздик, жахилдүүлүктөн илимдүүлүккө көчүү да. Күнөөнү таштап соопко көчүү болот дейт. Демек, ар дайым биз көкүрөгүбүз менен көчүүнүн үстүндө болушубуз керек. Түшүнүп болдубу? Ошон үчүн кайсыл бир адам башка шаарга барды. Ниет кылып кой Аллах ыраазычылыгы үчүн деп. Иштеп барсаң деле, Аллах ыраазычылыгы ошол жакка мен даават кылганы баратам деп. Мына, хижрат кылып атасың, сооп табасың. Бирок ошол жака ниет кылдың сен башында. Акча табыш үчүн. Хадисте келгенде акча табыш үчүн барган болосуң дейт. Ошол жака үйлөнөйүн деп бардың, үйлөнгөн болосуң дейт да. Бирок Аллах ыраазычылыгы үчүн деп барган болсоң, сооп табат экенсиң да. Түшүнүп болдубу? Ошон үчүн бардыгыбыз ниетибизге өтө көңүл кылдат мамиле кылып, жакшы маңыз берип ушул нерсеге, ниетке басым жасаш керек экен. Пайгамбар хадисте юхшарун насу ала ниятихим деген. Адамдар ниеттерине жараша тирилет деген кабырынан. Алла субхана ва таала бардыгыбызга ушул хадиске амал кылганга тоопук берген болсун. Даярбыз да иншалла. Аллах таала эми Кудай буйрса эмки сабагыбызды экинчи хадистен баштайбыз. Алла таалам тоопук насип кылган болсо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.